негизи биздин карыдарларыбыз Россия Федерациясынан карыдарлар бизге заказ беришет, кабыл алабыз. Азыркы мезгилде 350 тонна экспорт кылдык. Туруктуу карыдарларыбыз бар. Негизи ошо планыбыз 1000 тонна быйылкы жылда экспорттоого максат койгонбуз да, план койгонбуз. Азыркы мезгилде мына 3-чү терим балгар калемпирлери келип атат. Баа азыркы күндө 35-40 сом менен ортолугунда болуп атат. Өндүрүлгөн биздин мына продукцияларыбыздын сапаты аябай жакшы. Дыйкандарыбыз дагы жакшы маанайда азыр сатып атышат. Эми азыркы мезгилде дагы 1 ай каттуу мезгил сезон болот. Дыйкандарыбыз өндүргөн продукцияларын жакшы терип, жакшы бааларга сатып алышса, анан экономикабызга дагы кошкон салымы жакшы болот да. Негизинен ошо быйылкы жылда Россия Федерациясынан башка мамлекеттерге дагы аракет кылдык. Бирок мына жергиликтүү базар, жергиликтүү карыдарлар дагы жакшы баага сатып алып атышат. Биринчи теримде 62 сомдон баштаганбыз. Азыркы күндө мына азыркы бүгүн 40 сом. 40 сом болду. Ортодо бир күндөрү 35 сомго дагы түштү. Эми азыр талап болуп аткан үчүн дагы 5 сомго баасы көтөрүлдү. Азыркы күндө 40 сом. 62 сомдон 40 сомго чыгды. Экинчи üzüm бардыгы 35 сомдон сатылды. 1000 тонна. 1000 тонна. Былтыркы жылы канча экспорт? Былтыры 700 тонна. 700 тонна. Суроо талап жакшы эле болот абы? Эми суроо талап жакшы, бул деген көлөм аябай чоң көлөм. Азыркы мезгилде дыйкандарыбыздын өндүргөн немелери продукциялары бир мезгилде аябай чоң көлөмдө даяр болот. Анан негизи бирдей үрөн, бирдей өстүрүлгөн агротехнология менен ошол негизи биз 6-7 жыл мурда койгон пландар, максаттарга жеттик. Мына эрте эккендердики ушу бишип жетилип баштады. Канча дыйкан бар? Биздин кооперативде 151 мүчөбүз бар. Жыйырма болгарский Маргарита сортунан эң мына талапка жооп бере турган ала турган коммерсанттарга талабына ылайык. Андан 2 тоннасын 62 сомдон саттык. Кечеги 35 сомдон анда 3 тонна саттык. Куда буюрса бүгүн үзүп атабыз 3-чүсүн. Куда буюрса дагы чыгып калып 3 тонна алат. Сена кандай актайбы өзү? Сена уже азыр мен биринчи сатканда эле уже немеге чыктык. Расходто. Уже экинчисинде жарымы уже кирешеге кирди. Куда берсе мына толук эле киреше. Библер кирешеге кирет толук. Жарым кирди да. Бүгүн саат 8:30 башталат. Келебиз. Өзүбүздүн алыбызга жараша ичебиз. Күнүбүздүн күнүгө акчабызды алабыз. Ушул таңдактап өткүзөбүз. 800-700 акчадан алабыз. Bizim Бүргөн айыл аймагыбызда бул жерден жалпысынан мындан 4-5 жыл эле мурун 250 ушундай гектарга эгилчү, азыркы учурда 1000 гектарга жакын эгилет. Жылына 40 000 тоннага жакын жашылчалар өндүрүлүп, өзүбүздүн Борборкак Бишкекке жана Жалал Абадыбызга, чет өлкөлөргө чыгып экспорт кылат. Бул жерде айыл өкмөтүбүз дыйкандарга берген жардамдары жана ушундай эле салымдары элге жакшы түшүндүрүү иштерин алып барып, эң негизгиси. Себеп дегенде биз биринчи сапаттуулукка өтүшүбүз керек. Анда элибиздин ден соолугун жакшы караш үчүн бул жерде бизге эң ыңгайлуу шартта түзүлгөн логистикалык борборубуз бар. Ушул жерге өткүзүү иретинде түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Анан биздер да Улжар деген айылыбыз бар. Ошол жерде да
ушул даражада чоң бир холодильнигибиз бар. Ал жерде эле ушундай эле жумуштар аткарылат. Айыл өкмөтү башчыбыз элдин көйгөйүн чечиш үчүн дагы чет жактан келген инвестиция ишканалар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Азыркы учурда балгар калемпир эмес, помидорду дагы ушуга окшогон бир логистикалык центр же болбосо бир элдин көйгөйүн чече турган бир ишкана ачуу максатында иш жүргүзүп атат. Бул жерде биздин элге дыйканчылык өтө жакшы, негизги бөлүгү бизде дыйканчылык маалектенишет. Биздин айыл өкмөтүбүз Ош Бишкек жолунун боюнда болгон үчүн дагы бизде техникага жана башка ар кандай бир көйгөйлөргө андай деле жол жок да, ыңгайлуу шарттар түзүлгөн.